Анын үстүнө азыр айлардын төрөсү Рамазан кылынган иштердин бардыгы эселеп берилчү ай. Эселеп берилчү ай. Бул күндөр уктаган менимче жөнөкөй эле мунарадан караганда да кылмыш. Жөнөкөй эле мунарадан караганда да кылмыш. Аламдардын нээси рызкысын, берекесин чачсагы, биз коңурукта жатсак. Буну ким кечирет? Өзүбүз да кечире албайбыз кийин акыретте. Эмнеге уктадым мен? Эмнеге ойготуп койбодум деп ар кимге асылабыз го? Кудай сактасын. Ошондуктан мен өтүнөрүм. Биздин элден айланса болот. Биздин өзгөчөлүгүбүз бар. Биз тарыхта канчалаган элдер кырылды, тарых бетинен өчтү. Биз сакталып келе атабыз. Менимче ошо өзгөчөлүгүбүздөн. Алхамдулилля. Ал эмне болгон өзгөчөлүк? Буну дагы тарых айтар. Бирок мен сезем, биздин өз алдыбызда максатыбызды сезе билгендигибиз өзгөчөлүгүбүз болсо керек. Мындан жазбашыбыз керек. Келечек муунга адамгерчилигин сактап калууну өткөрүп беришибиз керек. Буга ар бир күн маанилүү. Ар бир күн маанилүү. Бүгүн чыгып кимге кандай мээнет кылабыз, кимге кандай түшүндүрөбүз, эртеңки күн ошондон көз каранды. Биздин күнүбүз. Акырет түбөлүк. Түбөлүктү элестетүү кыйын. Аягы жок. Аягы жок. Мунугу жашоо чектелген. Мунугу жашоодогу биздин ар бир секундада кылган ишибиз түбөлүктүн канча убактысына бизге жемиш болуп берет. Бир секундада кылган ишибиз түбөлүктүн канча убактысына жемиш болуп берет. Бул секунданын баасы ушул. Бир ишибиз түбөлүктүүлүктүн бул жыл санагына салганда миллион жылга тете соопко ылайык болсо, бир секунда ошончо баалуу. Аны биз уктап өткөрүп койсок, бир эмес, биз канча миллиондон секунданы уктап өткөрүп коебуз. Акыретке канча бизге мөмө боло турган убакыт каражатын биз жөн эле өткөрүп коюп атабыз да. Бул ысырапкордук. Бул максатсыздык. Аллах субхану ва таала өзү айтат, мааниси ушундай. Убактысы жок туруп талтаңдап жашаган адамды карап таң калам дейт. Убакыт бизге тиешелүү эмес, Аллахка тиешелүү. Биз аны пайдаланып калуучубуз. Пайдаланып калбай эле, эртең акыретте эмнени колдонобуз? Эмнени жейбиз, эмне менен жашайбыз? Кайсы валюта менен? Бул биздин соопторубуз. Эгиндарыбыз. Ал каяка кетти? Биз аны уктап койдук. Же жаман нерсе менен өткөрдүк. Балким утулушка иштетебиз. Жок. Мен суранычым, биз ар бир көз ирмемди акыретте канча бир убакытка жете турган азык үчүн иштетишибиз керек. Жана мен ушул иште силерге тилектешмин.